Амансыздарбы, жакшысыздарбы? Келиңиз ага. Амансыздарбы, кандайсыздар? Азаматтар, рахмат. Ошо робототехникалардын таймаштарын өткөрүш керек да. Балдарга жакшы стимул берипчи. Ой, Азамат. Азамат, укмужа дезген. Thank you very much. How are you? Are you okay? Англисче атаандаштык бардык кесип ээлеринде. Азыр врач болсоңор дагы, инженер болсоңор дагы, эмне болсоңор дагы бу англисче керек. Дүйнөгө чет өлкөгө чыкканда бардык жакта англис тили керек болот. Англис тилисиз азыр болгон убактыңарды, мүмкүнчүлүгүңөрдү албетте эне тилди билиш керек. Жаңы технологияны, анан сөзсүз түрдө англис тилин. Спорт залыңарды эмес ана. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар балдар? Ушко булар? Кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Акаев Жанарбек Кубанычовичке берди. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, бүгүн ушул мектепке Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмери Абсамат Масалиевдин аты берилип жатканы бул абдан сыймыктанчу иш. Экинчиден билим берүү тармагы боюнча. Урматтуу мекендештер, урматтуу мугалимдер, Абсамат Масалиев бүт өзүнүн өмүрүн ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө, элдин жашоо турмушунун жакшырышына арнады. Бирок ошо Абсамат Масалиевдин жетекчи катары эң биз үлгү ала турган жери, бул киши дайыма жөнөкөй карапайым алып жүрдү өзүн. Дайыма ушул кишиден бардык мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер жөнөкөйлүктүн жана карапайымдыктын мисалын алышыбыз керек. Ал киши мына Кыргызстанга ополтоодой жумуш жасады. Бирок дайыма ушул билим берүүдөн баштап айыл чарба бардык тармакта үзүрлүү эмгектенди. Анын уулдары мына Исхак Масалиев жогорку кеңештин бир канча жолу депутаты болду. Капарага озо турат. Ошондуктан бул мектепти Абсамат Масалиевдин атын алгандан кийин, болдай капиталдык оңдоп түзөө иштеринен кийин дагы сапатына, билимдин маанисине, маңызына бүт жагынан көңүл буруп, биз таштабай дайыма карап турушубуз керек. Мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен Ош шаарына азыр 10 мектеп курулушу башталды. Бул мектептин дагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүш үчүн 82 миллион акча бөлүндү. Мына ошону эми жакшы сакташыбыз керек. Анын үстүнө Абсамат Масалиевдин атын алып жүргөндөн кийин биз дайыма көңүл бурушубуз керек. Эми билесиңер, Абсамат Масалиевдин улуулугу ушунда болгон. Ал интеллигенциянын өкүлдөрүн, билим берүү тармагынын өкүлдөрүн эч качан коом алдында, эл алдында басмырлаган эмес. Эч качан чүнчүткөн эмес. Ал билимдүүлөрдү, окутуучулук жамаатты, мугалимдерди дайыма коом алдында ардактап, сыйлап, аларды үлгү катары көрсөтүп жүргөн. Биз мына ошол кишинин үлгүсүн алышыбыз керек дайыма. Анан урматтуу мекендештер, албетте инфраструктура бул абдан маанилүү. Элибизге жол да керек, тротуар керек, снос дагы керек, анын бардыгы маанилүү. Бирок мага бир дагы адам ушул Ош шаарында, урматтуу Жанар, сен билим берүү тармагын эмне кыласың, кантип оңдойсуң деп бир дагы адам суроо берген жок. Көчөнү аралап жүрөбүз, базарларды аралап жүрөбүз. Бардык жерге барсаң ошо күнүмдүк базар темасы, жана башка инфраструктуралык маселелер. Бирок урматтуу туугандар, ал абдан керек. Бирок бизге эң биринчи кезекте артыкчылыктуу багыт катары биз шаардын билим берүү тармагы менен саламаттыкты сактоо тармагын карашыбыз керек. Биз күнүмдүк эле иштер менен алек болбой, ал бюджеттен акча бөлүнөт, анын баары жасалат. Бирок биз келечек үчүн билим берүүнү биз эң башкы артыкчылык катары коюшубуз керек. Шаарында чындыгында акыркы көрсөткүчтөр артта калып атканы, жанагы республикалык тестирлөөдө жеке менчик мектептер гана алдыга чыгып, мамлекеттик мектептерибиз артта калып атканы бул өкүнүчтүү. Бирок муну биз оңдоп түзөп кетсек болот. Ал үчүн биргеликте иштешели, мына ушундай имараттар, жаркыраган имараттар көп болсун. Биринчи сиздерге шартты түзүп беребиз, бирок ага чейин сиздер тынымсыз иштей беришиңиз керек. Ош шаарында жакшы жыйынтык кылабыз. Урматтуу мугалимдер, интеллигенциянын өкүлдөрү, биз сиздер менен дайыма тыгыз иштешебиз.
сиздердин эмгегиңиздерди баалайбыз, дайыма урматтап, ардактап, сыйлайбыз. Бирок сиздер дагы ошо окуучуларды сапаттуу билим берүүгө жан алыңар калышынча жардам бересиздер деп ишенем. Ушул мектептин капиталдык оңдоп түзөөдөн кийинки мындай ачылышы кут болсун. Ушул жерден Кыргызстанга кызмат кылган, шаарыбызга кызмат кылган бир мыкты келечек ээлери чыгарына мен ишенем. Рахмат чоң. Мамлекеттик кызматкер кандай болуш керектигин мамлекеттик кызматкер эртең кандай инсан болуш керектигин үлгүсү бул Абсамат Масалиев деп билебиз. Мен ойлойм, мен ишенем, Кудай буйруса, шаарыбыздан дагы Абсамат Масалиевдей инсандар чыгат. Абсамат Масалиевдей мамлекетибизге, журтубузга кызмат кылган инсандар ушул жерде чыгат деп ишенебиз. Бар болуңуздар, ийгиликтер болсун.